Катар тизилген нан азыктары жана түрдүү тамак-аштар бүгүнкү фестивалда жарманкеге коюлган. Өзгөн мунарасы менен катар бүгүн өзгөн күрүчү да даңкталууда. Иш-чара райондун Борбордук аянтында салтанаттуу башталды. Бизге көз салып, бизге күбө болгон биздин мунарабыз, тарыхый эстелигибиз өзүнүн башынан кылымдар бою ар кандай окуяларды, жакшылыкты, жамандыкты, өлүмдү, тириликтү баарынан өзүнүн башынан өткөрүп, ушул күнгө чейин келе жатат. Мына ушул мунара эстелигибизди сыйлап, тарыхыбызды сыйлап, биз Мунара 2021 өзгөн фестивалын өткөрүп жатабыз. Мындан ары дагы ушул фестивалдын келечеги кең болсун. Этно-фольклордук фестиваль жерлердеги тарыхый мурастарды даңазалоо, жергиликтүү элдин руханий жана маданий өсүүсүнө салым кошуу жана тарыхый мурастарды кеңири жайылтуу максатын көздөйт. Фестивалга айтуучулук өнөрдүн өкүлдөрү, манасчы төкмө акындар, искусство чеберлери жана эстрада ырчылары катышууда. Мындан тышкары илимий практикалык конференция өтүп, өзөгүмдө өзгөнүм театрлаштырылган пролог тартууланат. Азыр ушу өзгөндүн мунарасынын немесин белгилеп, марекесине ошону угуп калып телевизордон угуп эле келдим. Кола коңшулар деле айткыдай болбодум, үлгүрбөй калдым. Ушундай оюндар көп болсо, биздин ошо уластын ушундай жерлерин көп белгилесе, туристтер келсе, бизге жакшы болмок, элдерибиз, жаштарыбызга дагы жакшы болмок, жакшы өнүкмөкпүз. Ушундай салтанаттуу күндөр көп болсо, ушуга мен каалап кетем. Өзгөн мунарасы архитектуралык комплекси 1 мунара 3 мавзолейден турат. Архитектуралык комплекс 11-12 кылымдарда Карахандар доорунда курулган. Өзгөн шаары байыркы шаарлардын катарына кирип, өз ичине бир нече кылымдык тарыхын жана ачыла элек сырларын катып келет. Уюштурулуп жаткан этно фестивалда байыркы шаардын атын алыска таанытуу жана туристтерди тартуу максатын көздөйт. Мен бардык элдерди этно фестивалы менен куттуктагым келет. Мен эмне деп сүйүнүп атам. Бул жерде биз кыргыз экенибизди танбасак, кыргызыбыздын каада салтын, үрп адатын, кийимин, тилин чамбасак, тилибизди, каада салтыбызды, үрп адатыбызды чанып, кадырсыз, санатсыз эл деген атка калбасак деген тилек менен келип отурам. Мен бүгүн ушул фестивалга 7 боз үй алып келдим, Алимбек Таткандын айылынан. Мына мен алайдан мына улуттун маданиятын көргөзгөн, илгертен баягы кыз келинин жасаган биздин ата бабаларыбыздын байлыгын алып келип отурам. Мына кийимдерди көрүңүздөр, кандай сонун кийимдер. Мына Датканемин куржуну турат. Куржунун алганча келдик. Өзгөн мунарасынын алдында ашпозчулардын сынагы да өтүүдө. Алар ар бир казанга атактуу өзгөн күрүчүнөн палоо даярдап келген конокторго тартуулашат. Өзгөн күрүчүнөн аш даамдаганы алыс жакындан коноктор арбын келишкен. Сынакты калыстар тобу карап чыгып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар каралган. Тоолорунда миң жылдап мөңгү аксын, босогосу элимдин майлуу болсун. Фестивалдын театрлаштырылган бөлүгү кечинде уюштурулуп, ага президент Садыр Жапаров жана башка өлкөлөрдөн келген коноктордун катышуусу күтүлүүдө. Этно фестиваль жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева жана башкы прокурор Курманкул Зулушевдин демилгеси астында уюштурулган. Иш-чарага өлкөнүн ар тарабынан келген коноктор күбө болууда. Бүбүсара Орозалиева, Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району.